улуу тойлордун алдында жок дегенде 5-10 күн акындардын, төкмө акындардын баарын чакырып жарыштырат. Анан кимиси жеңип чыкса, ошого ак боз ат мингизип, ак кементай кийгизип, анан ошол той болордун күнүндө эрте менен эрте дөбөгө чыгып туруп анан кийин жар салат экен да. Жар салганда албетте тиги той өткөрүп аткан кишинин ата бабасын койбой мактап, анан кыскасы ошол жеңи жок атабызды Сулайманкул бий бабабыз алып барган экен. Мен деген өзүнө нечен жолу улуу төкмө акындардын баарын жеңип чыгат экен да. Анан ошол тойдун жанагы жарчысы болот экен. Анан той бүттү, алар сыйлап, анан биздин айылга келгенде анан тиги Сулайманкул бабабыз жеңи жоктон сурайт. Уулум, кана айтчы, сен дагы бизге абийир алып келдиң айланайын. Аты чыккан төкмө акындардын баарын жеңип бердиң. Мен сага эмне кызмат кылып берейин дегенде, анда ал бойдок экен да. Аба, мага Көксулууну алып бериңиз дейт экен. Көксулуу деген чындыгында да абдан сулуу болгон. Бир орточо байдын баласына алып берген экен. Биздин акчанан ошо Кичи Ак жол жагында экен, бир байга байдын баласына алып берген экен. Макул дептир Сулайманкул атабыз. Анан эртеси күнү эле бир айтса оозунда керемет сөзү бар. Бир чечен элчи кылып жиберет экен. Жанына дагы бир 2 кишини кошуп. Айткыла ошол байга дейт экен. Ал бий болуп турат да, баарынан чоң да. Айткыла, 2 жол бар. Жакшы жолу менин уулум бу өтөгө берсин келинди. Анда мен ал уулуна мен өзүмдүн эсебимен кыз алып берем. Тоюн, калыңын баарын мен көтөрөм дейт экен. Экинчиси болбосо дагы тартып алып берем дейт экен. Анан барганда сол жана бай айласы жок макул болот экен. Бирок келиндин кайненеси эч качан согончогун канабай калсын деп тескери бата берип койгон экен. Ошон үчүн Көксулуу төрөгө калган. Жеңи жок, ошондуктан баласыз өткөн. Жеңи жоктун гениалдуу ырсаптары бар. Ал өзү 1 жума кырда чекен, ошо балам жок дегенде. Ошо Ак сайдан аккан дарыя арманым айтам жарыя. Көк сайдан аккан дарыя, күйүтүм айтам жарыя деп ырдаган жерлери бар да. Анан ошентип Сулайманкул бий жанагы келинди Көксулууну кыз алгандай эле кылып туруп өтө чоң той өткөрүп, анан жеңи жокко алып берип атпайбы.